Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түз ободо улантат. Алдыдагы убакыт ичинде биз Айлампа программасы менен бирге болууга чакырабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 26 жылдык мааракесинде өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча өзүнүн пикирин билдирип, алдыдагы шайлоо өнөктүгүн же президенттик шайлоону калыс таза өткөрүүгө бел байлагандыгын белгиледи. Программабыздын алкагында бул тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты КСДП фракциясынан Аида Касымалиева. Саламатсыздарбы? Ошондой эле азыр биздин студиябызга экономика илимдеринин доктору Абай Алымкулов келип кошулат. Талкууга катышып, эгер сурооңуз же мүмкүн пикириңиз пайда болсо, анда 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары Facebook баракчабызга келген суроо жана пикирлерге орун беребиз. Айдайым, айтыңызчы, мына президент өзүнүн пикиринде ушул 2010 жылдан кийин бир топ саясатчылар Кыргызстан бир таркап кетүү коркунучунун алдында турат деген пикирлерин билдиришти. Бирок биз ага жол бергенибиз жок. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калууга абдан чоң аракет жумшадык деп белгилеп өттү да. Мына ушул 6 жыл аралыгындагы түптөлгөн бир жакшы өнүгүү жолубузду биз кантип сактап кала алабыз? Бул албетте таза шайлоо өткөрүү деп белгиледи. Сиздин оюңуз боюнча президенттин бул пикирин азыр албетте коомчулук колдоого алып жатат, бирок оюңуз, сиздин пикириңиз боюнча муну андан ары улантып кетүү кимге көз каранды болушу мүмкүн? Рахмат. Мен ошол 31 августта аянтта болдум. Негизи президент сүйлөгөндө дагы эл абдан жакшы кабыл алды, кол чаап жатышты улам. Анан бир топ жакшы месседж деп коет го, мындай ойлорду айтып кетти да. Бул эң биринчиси ошол күнү биздин мамлекеттүүлүк. Чындап эле 2010 жылды мындай кылчактап карасак, ошол биз Кыргызстанда ушунчалык көп саясий окуялар болот, биз тез эле унутуп калат экенбиз да. Былтыр дагы тарыхтын татаалашуулары деп 25 сериялуу документалдык тасма тартып жатып, ушунчалык таң калгам. Себеби дегенде кыргыз эли ушунчалык көп саясий окуяларды башынан өткөргөн, экономикалык, эки революцияны. Анан ошол 2010 жылды дагы мен ошо аянтта отуруп ойлодум да, унутуп калыппыз чын элечи. Ошол жылдар, ошол 2010, 11, 12 абдан оор жылдар болду. Анан чын эле эл аралык эксперттер, Орусиядан көп эксперттер айтып атышкан, Кыргызстан мамлекет болбойт депчи. Анан ош окуяларын дагы мен өз көзүм менен көрүп, революция ушу 7 апрелде дагы айрыкча ош окуяларында Ошто чагылдырып жүрүп, анда мен Азаттык радиосунда иштейт элем. Ошондо мен калыбына келеби деп ошо ишенген эмесмин ошол күндөрүчү. Аябай Сизде да бир ички кооптонуу бар эле да? Бар болгон. Себеби дегенде ишенүү кыйын эле. Адамдар мындай көчөдө jaткан денелерди көргөм. Анан бүт эле ош өрттөлүп жатты, мындай түтүндүн ортосунда калганда, анан ушундай мен ыза болуп ыйлаганым эсимде. Анан кийин эле 2-3 ай, 4-5 айдан кийин келип, азыр ошту карап таң калам да, ошол негизи эле калыбына келет экен депчи. Ошондуктан ошо эң биринчи ой ошол 31 августта мамлекеттүүлүк болду. Анан сиз берген суроого жооп берип койсом, эмне мамлекеттүүлүктү ошо сактап калат? Бул албетте мындай, кандай десем, адамга да көз каранды, бирок адамдан дагы биздин жанагы баалуулуктарга көз каранды. Бул таза шайлоо. Шайлоону абдан таза өткөрүш керек. Бардык тараптар менен сүйлөшүп, бардык тараптар ошо ынаныш керек. Шайлоо таза өттү деп. Шайлоо таза эсептелиш керек. Бул жагынан азыр кеп жок эсептелишине. Ал эми ага чейинки мына жана сатып алуу деген көйгөйлөрдү биз мындай ушудан арылышыбыз керек. Бул биз үчүн мына келе жаткан шайлоо абдан чоң шанс. Себеби дегенде бул биринчи жолу ошол мындай бийлик өтүп жатат башка колгочу. Албетте Роза Исаковна дагы өткөрүп берген тынч жол мененчи. Бирок Роза Исаковна бир эле жыл иштеп, анда ошол бир жыл иштегенде, мисалы үчүн бийлик системасында көп мындай отурукташкан жок да. Ал эми азыр ошону өзгөртүп башка бир системага өтүп кетүү абдан кыйын болуп жатат да. Бул жагынан мындай Алмаз Атамбаев, Алмаз Шаршенович эрдик кылат десек болот. Себеби дегенде ошол бийликти берип, тынч өткөрүп берүү өзүнчө эле мындай бир аябай оор жоопкерчилик, анан оор процесс экен да, оор жараян экен. Анан ошону дагы өткөрүп тынч өткөзсөк, бул биздин эң башкы жеңишибиз болот. Экинчи нерсе, бул кыргыз элибиз качан башталды эле? Биз
Акаев мезгилинде ошондо башталган да. Бере бергиле добушуңарды, акчаны ала бергиле, кабинкага киргенде каалаганыңарга бергиле деп. Мен айтат элем ушул дагы мындай бизди бузган депчи, себеби дегенде алгыла деген сөздөн качышыбыз керек. Албагыла, албай эле койгула, андай мындай чечүүчү шайлоо да. Балдардын келечектин үчүн добуш бергиле дегенге үйрөтүшүбүз керек экен да. Мына сиз депутат катары ошо депутаттын ишмердүүлүгүңүз үчүн эл аралап, өзгөчө бир катар аймактарды кыдырып келдиңиз. Негизи аймактарда жалпы элдин маанайы кандай? Биз борбордон туруп эле бир башка атмосферада жашап, башка нерсени сүйлөгөндөй болобуз, а бирок айылдардагы аура, айылдардагы абал таптакыр башкача да. Туура айтасыз, региондорду кыдырып, жай ичи мына каникулда депутаттар каникулга чыкканда эл менен сүйлөшүп, азыр деле мына барып келип жатам. Анан негизи көбүнүн айткан сөзү бул тынчтык болсун деген да, элдин өзүнүн тынчтык болсун, ошол таза адам келсин, бийликке коррупция болбосун. Ошол үч нерсени айтышат. Тынчтык, коррупция жок, таза адам келсин, анан ичи тоок адам келсин, назары тоок адам келсин деп көп айтышат. Жебеген, ошо элди ойлогон депчи. Аны ойлоп калдым, бизде көбүнчө айтып атышпайбы, мына азыр Алмаз Шаршенович менден кийин улансын, стабилдүүлүк болсун дегенде көп Facebooktан дагы башка айрым сын пикирлерди угуп калдым. Бизге реформа керек, бизге жаңылануу керек. Бирок эгер биз эл аралап сүйлөшсөк, дагы деле ошол стабилдүүлүк, тынчтык, анан ошол эл ошону күтөт да. Ошол нерсени көп айтат. Анткени буга чейинки эки окуя элдин көкүрөгүнө көк таштай тийип, аябай таасир калтырды болуш керек да. Анан жана айтышат эмеспи, сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөө ичет деп, демек этият мамиле кылып калышты көрүнөт бул жагынан. Биздин Facebookка келген эң алгачкы суроолорго көңүл бөлөлчү. Угарман кайрылган экен. Айыдайым дейт, депутат катары айтыңызчы дейт. Бүгүнкү күндө ушул президент болом дегендердин аркасында аркасы таза адамдар барбы деп кайрылган экен. Аркасы таза адамдар барбы? Эми мен кайра мени күнөөлөшөт да, СДПКны сүрөп жатат, пиарлап жатат депчи. Мен Сооронбай Шарипович менен эки эле жолуктум. Анан адам катары дагы, анан азыр дагы байкасаңыздар эч мындай кара пиар жок, табайын десе да табылбай жатат. Ошол биздин кандидатка мен ошол ишенем да, тазалыгына мындай кеп жок. Анан бирок ошол биздин угармандарга Facebookта жазган окурманга да айтып кетишим керек. Негизи эл таразалайт, эл өзү добуш бериш керек. Анан бизде дагы Кыргызстанда мына көп мындай ири саясий процесстер болуп атат да. Талапкерлердин көп чыгышы абдан жакшы. Ар бир талапкердин өзүнүн мындай шайлоочулары бар, иштеши керек, ошол тазалыкка үндөшү керек алар дагычы. Анан эл эң башкысы 15 октябрда мындай таразалап добуш берет да. Сиздин оюңуз боюнча, мисалы, президенттикке талапкермин деген адамдарда кандай сапаттарды көргүңүз келет? Жеке өзүңүз, макул электорат, шайлоочу катары. Президенттикке талапкер адам эң негизгиси лидер болуш керек. Лидер, анан мындай өзү чечим кабыл алып, чечкиндүү болуш керек. Биздин эң башкы маселебиз Кыргызстанда азыр бардыгы эле жакшы, эркиндик жагынан, башка мисалы үчүн Борбор Азияда эркинбиз, эркин сүйлөйбүз, ушул жаштарыбыз келе жатат. Эң негизгиси экономикага көбүрөөк көңүл буруш керек, чарбачылык болуш керек. Бизге ошол мезгил жетти окшойт. 26-чы эгемендүүлүктүн 26-чы жылында биз эми кечкеле революция жасайбыз, өзгөртөбүз, түп тамырдан баарын өзгөртөбүз дегенден качып, экономикага көбүрөөк көңүл бурсак, ар бир адамдын бурсагы ток, жумушу болуп, айлыгы болсо эле ошол Кыргызстан өнүгүп кетет да, негизи. Дагы угарман мындай суроону берип атат да, президенттин майрамдагы сөздөрү албетте абдан таасирдүү болду дейт. Бирок Атамбаев эч нерсе кылган жок деген пикирлер дагы коомчулукта бар. Сиздин оюңуз кандай деп кызыккан. Аны өзү президентибиз дагы айтпадыбы, Атамбаев эчтеке кылган жок деген сөздөр чыгып жатат. Мен ошого жооп берип коеюн депчи. Эң негизгиси ошол президент көп айтты да, мамлекеттүүлүк деп. Анан мамлекеттүүлүк деген дагы бул чоң нерсе да, ошол көңүл буруп. Эң негизгиси. Анан Манасты көп айтты. Ошол Манастын монументинин алдында дагы ошол жерде мындай кандай десем, ынанасың да, себеби дегенде бизде мына мамлекеттүүлүк, анан ошону тынч сактап кайра өткөрүп берем деп жатпайбы. Эң негизгиси ошол Алмаз Шаршеновичтин салымы ошол деп ойлойм да. Мен кайра президенттикке барбайм.
ошол келерки шайлоолор таза өтсүн деген эле өзү чоң нерсе да. Анан мен жеке мындай өзүмдүн тажрыйбаман айтып кетейин. Жаштарды көп чакырды. Ошол жагынан дагы мен мындай ыраазы болом да. Себеби дегенде мен мисалы үчүн журналист, айлык эле жашаган журналист, ооба, саясий передачаларды жасачумун. Бирок кайсы партия, кайсы лидер чакырмак да. Жөн эле кел, ошол бизге иштеп бер. Биз СДПК партиясын жаңылап жатабыз, бизге жаштар керек деп ким айтмак да. Азыр деле мына элестетип башка партиянын лидерлерин, башка лидерлерден ошол нерсени мен көргөн жокмун. Алмаса чын ишенип, менден башка мына СДПКны карап көрсөңүздөр, мен мактаган жокмун. Мисалы үчүн Строкова бар, Альфия Самигуллина бар, ар кандай улуттан, ар кандай профессиядан мындай куроого аракеттенген да. Учурунда бизди Жанар экөөбүздү дагы ошо жаштар деп чакырган. Албетте андан кийинки СДПКдан чыгышы, Жанардын окуясы башка нукка бурулуп кетти. Анын башка себептери бар, бирок башында ошондой идея болгон. Жана мен ошого мындай рахмат айтам да. Себеби дегенде аял кишиге, жаштарга ушул биздин саясий системага, партияга, парламентке келип калышына ушунча аябай кыйын. Система кыйын. Акчаң болбосо, ресурсуң жок болсо, жана айылга барып акчаңа таянып бир элге мындай кандай десем, убада бере албасаң, убада бере албасаң, акчага таянып деген да. Андай бул мисалы үчүн мен элестете албайм да, парламентке келиши мүмкүн эмес эле. Башка ошол Алмаз жаштарды колдоп алып келе жатат. Өткөндө дагы биз жаштар менен жолуктук. Анда азыр вице-премьер болуп калды. Мисалы үчүн Толкун Абдыгулов, дагы башка жаштар отурган. Баары эле 2-3 тил билет, баары эле мындай иштеген, мамлекеттүүлүк деп жүрүшөт да. 10 жыл 5 жыл тажрыйбасы бар. Анан көрөбүз, мына өкмөт деле жаш деп куралып жатпайбы? Ошого бизде мындай жетишкендиктерибиз бар да. Мисалы, ошол президенттин ошол кадамы сиз кандай кабыл алдыңыз эле башында? Мисалы, сиз үчүн күтүүсүз болду беле? Анткени саясий элитада ошо жаштарды мындай жөн гана курал катары пайдаланып келген учурлар болгон да, муну жашырууга мүмкүн эмес го? Ооба, мен дагы биринчи келгенде айтышкан, сени курал катары колдонот. Азыр деле сын пикирлер айтылат. Бир мисалы үчүн колдоп же болбосо саясий акцияларды жасасаң, сенин аброюңду, жаштыгыңды колдонуп жатат СДПК деген ойлор бар да. Мен буга караманча каршымын. Мисалы үчүн кантип колдонот? Бизге мисалы үчүн мага шанс берди, келип мыйзамдар менен иштеп жатам, тажрыйба алып жатам. Мен үчүн мындай алар мени колдонот деген ой мындай такыр келбейт да. Анан албетте күтүүсүз болгон, аябай күтүүсүз болгон. Тизменин башында болбосо дагы аяк жагында 52-чи деп киргизилген. Анан ошол 1,5 жылда менин кезегим келди да. Анан чын эле аялдар келиш керек экен парламентке, чын эле жаштар келиш керек экен. Себеби дегенде ой жүгүртүүбүз башкача. Чечим кабыл алып атканда биз баары бир башкача кабыл алабыз, башкача. Ыкчамдык бар, баары бир. Башкача айтабыз, анан улууларга да таасир эте алабыз. Жок деп кээде талаштуу суроолор, күндө эле талаштуу суроо. Эми парламент ошондой жер да, баары бири-бири менен талашышат. Анан ошондо дагы улуу акелерге, байкелерге, эжелерге айтып каласың да, жок мындай болбойт депчи. Бирок алардын менталитетин, көз карашын өзгөртүүнүн өзү да бир аз татаалдыкты жаратса керек, менимче. Бирок эми бул мындай жараян да, процесс. Ошо жаштар көбүрөөк келиш керек. Анан бара-бара мындай жаңылануу отурат да. Баарын эле келип эле бардык жаштар 30 жаштагы парламент болот десек болбойт да, негизичи. Айдайым, айтыңызчы, мисалы президент мына жана угарман суроо бербедиби, Атамбаев эч нерсе жасаган жок деген маселе дагы айтылып калат депчи. Президент өз пикиринде ушул жасалган бир экономикалык чоң ири долбоорлор боюнча дагы учкай пикирин белгилеп өттү окшойт да. Жеке сиз багы экономист болбосоңуз дагы журналист катары мындай коомдун күрөө тамырын кармап турасыз да. Анан эмнени өзгөчө бир баса белгилеп айтар элеңиз? Кайсы окуя сиз үчүн мындай биздин улуттук жеңишибиз катары бааланат? Мен өзү азыр экономистти күтүп жаткам, ошондуктан бул темага карабай эле жооп бербей жаттым эле да. Негизи эле бизде энергетикалык көз карандысыздык болду. Ошону баса белгилегим келет. Биз улам жанагы 31 декабрь жакындаган сайын эсиңиздердеби? Ошондо биздин делегация Өзбекстанга барып, кайра кайтып келип, эч майнап чыкпай, ошол күндөр мен шабай сууп келишчү эле да, чындыгында эле. Журналист болуп көп көргөм да. Жыл сайын кайталанчу ошолчу энергетикалык көз карандысыздык. Анан чек ара маселеси, мына бүгүн Өзбекстандын президенти келе жатат. Чек ара маселеси чечилгени бул ушунчалык чоң жеңиш. Кече да мен келе жатып
мындай жөн эле айылдаштар менен сүйлөшүп келсем ошолор айтып атпайбы, ушул суроонун дагы сааты чыгат экен депчи, мындай ушул 26 жыл болду. Анан Баткенде чечилет экен деп абдан чоң мындай социалдык жарылуу, мындай чыңалуу пайда болот да. Ошо чек ара маселелери такталса, биз үчүн бул мындай Кыргызстан, Өзбекстан үчүн чоң жеңиш. Биз тактап алсак, мына бүгүн кол коюлат деп күтүлүп жатат. Ошол анан жанагы жер үй маселеси дагы мен былтыр тартып жер үйгө барып, ошондо дагы 300 сомго лицензиялар сатылган. Ошол маселени дагы мындай түп тамырынан бери башкача подход десек болот да, башкача мамиле. Себеби дегенде жана 100 мектеп курулду. Лицензиясычы. Анан 100 мектеп деп алар курулуп атат. Толук бүтпөсө дагы ошол биздин кандай десем, балдар үчүн, билим үчүн мектептер курулуп калды да. Бул мындай көз көрүнүү жеңиш. Экспертизада да келип калды, жооп берсе керек. Биз программабызды уланталык. Мен угармандардын эсине салып өтөйүн. Биздин студиянын мейманы Жогорку кеңештин депутаты, КСДП фракциясынан Аида Касымалиева, ошондой эле экономист Абай Алымкулов. Байланыш номерибиз 680606. Мындан тышкары сиздер Facebook баракчабыз аркылуу дагы суроо, пикирлерге орун калтырсаңыздар болот. Абай мырза, студиябызга кош келдиңиз. Айтыңызчы, мына азыр көп угармандарыбыз ушул соңку бир 5-6 жылдын ичиндеги Кыргызстандагы өзгөчө ири экономикалык долбоорлордун ишке ашышына баам салып анализ жасап атат да. Мына бийлик алмашканы турат. Сиздин оюңуз боюнча президенттин жасаган жумуштары бүгүн өзүнүн ордун таба алдыбы? Албетте, ири долбоорлор Кыргызстанга тиешелүү эмес. Жалпы кошуна мамлекеттерде биздин өзүнүн ордубуз бар. Анан ошолор менен айкаш да. Тиги чоң жолдор, мисалы үчүн Кытай каржылап аткан жолдорду алалы. Буга чейин башка мамлекеттер түндүк түштүк деп АБРдин кредиттери болгон, ошолордун бардыгын биз өзүбүз мамлекет үчүн эмес, транзит катары, анан кечээ айтып атпайбы, биз деген мамлекеттер менен мындай ворота дарбаза ачып бере алдык, дарбаза ачып бердик деп айтып атат да. Буга чейин биз мындай туңгуюкта турган мамлекетте болчубуз, эми биз аркылуу товарлар өтө турган болуп калды да. Дагы албетте суроолор менен толуктайбыз. Байланышка чыккан угарманга кезек берейинчи. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Бир аз катуураак сүйлөсөңүз. Касымалиева айымга суроо берейин дедим эле да. Айтыңыз. Өзбекстандын президенти Кыргызстанга келип атса, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда кайсы тиги чек араны чечилет деп бул депутат айым айтып атат. Ошону тактап айтып берсе, мисалы Жалал Абаддагы Андижан менен тиги Кыргызстандын ортосундагы границанын кайсы жеринде чечилет? Канча километр тиги мындай чыкканда анклавдан мындай тегерен өтпөйбүз, түз өтөбүз. Рахмат сурооңузга. Рахмат. Негизинен анклав маселеси чечилген. Жана Баткенде мисалы үчүн соктун жанынан өтүшүбүз керек эле, бирок ал маселелер азыр ээн эркин эле өзүбүздүн территориябыз менен өтүп калганбыз да. Бул дагы мындай Баткендин эли үчүн абдан чоң жеңиш болгон учурундачы. Анан мен сурооңузга чынын айтсам, канчасы демаркация, делимитация, канча километр деген так билбейм. Азыр интернеттен дагы карайбыз, өзү дагы жолугушуулардан кийин бүгүн жаңылыктардан чыгат. Бирок негизи жанагы 80% чечилип калды. Геп жана делимитация, демаркация ошол чек араны тактоо болуп атат да. Ошол боюнча бүгүн ошол кол коюлат. Анан буга чейин дагы абдан көп сүйлөшүүлөр болду. Өзбекстанга барып биздин делегациялар. Кошумчаңыз жокпу? Негизи мына албетте маалымат каражаттарында бүгүн кеңири ушул жолугушуунун жыйынтыктары боюнча маалыматтар берилет, бирок кечээ чек ара Кыргыз өкмөтүнүн чек араны делимитациялоо, демаркациялоо бөлүмүнүн жетекчиси Искандаров мырза белгилеп атат. 1000 чакырымдан ашуун жер чек ара такталды. Башкача айтканда бул 80%ды түзөт экен. Демек 20% гана калды. Бул менче Кыргыз-Өзбек алакасындагы эң чоң жеңиш болсо керек, Абай мырза. Мен кошумчалайын деген азыркы сөзгө. Чек ара маселеси боюнча. Байкасаңыздар, бизде Кытай-Кыргыз темир жолу 2 жолдон өтүш керек болчу деген вариант бар да. Бирөөсү Эркиштам аркылуу, бирөөсү Торокарт аркылуу да, арпа Эркиштам аркылуу, арпа Торокарт деп.
Биз аркылуу өткөн жол 956 километрге кыскарат да ошондойчу. Биз деген континенттин ортосунда турган соң, эгерде бизден аркылуу Кытайдын улуу жибек жолу өтүп баратып, кошуна мамлекеттерибиз менен Өзбекстан менен өзгөчө начар болуп калса, анда Өзбекстандан оң жагынан өтүп кетет да Арыска чейин. Арыс деген станция бар, 956 километр кыскарат. Бул деген ошо Казакстанда Алашенко деген станция бар. Орустардын БАМ деген темир жолу бар, билесиз, Совет Союзунан бери салынып келген жол. Ошол товар потоктун бардыгы Өзбекстан аркылуу эмес, Казакстан аркылуу өтүп калат да. Өзбекстандагы ошо азыркы ааламдашуу учурунда четте калбайын деген ниет түзүлүп атат да. Биз деген чек ара деген Өзбекстан менен чек ара сыртынан жабылып турган, ичинен ачык эле болчу. Бизде деген экономикалык мындай бош либералдык саясат бизге биздин ичиндеги товарларды киргизгенге дагы чыгарганга мүмкүнчүлүк берип аткан. А текшерүүлөр деген чек аранын нар жагынан жүрүп аткан да. Ошон үчүн биз азыр өзүбүздүн демократияны экономикага мындай айландырып, анан ошонун ичинен ачык тоновой элди дарбазаларды ачып койдук. Бүгүн 20 жыл өткөн соң биз уже көрүп атабыз, майда бизнес чоңоюп, чоң бизнес ири болуп, сыртка чыкканда өбөлгө түзүп алдык да. Программабызды улантабыз. Студиянын меймандары Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева жана экономист Абай Алымкулов. Азыр биздин угармандан 2-3 суроонун негизги өзөгү мазмуну окшош болуп атат. Алар кайрылууда. Президент белгилеген таза шайлоо өткөрүүгө мүмкүнбү? Административдик ресурс колдонулбайбы? Абай мырза. Президент айтканда административ ресурс колдонулбайбы? Биз деген экономикага ыңгайлуу саясатты колдошубуз керек да. Буга чейинки эки жетекчи, мисалы үчүн биринчиси Билимпоз деп, Калыс деп эметкенде, кийин экономикага аралашып кетти. Болду, Кийинки экинчи президентке дагы тилекке каршы ошондой болуп калды. Бул президент өзүнүн ыктыяры менен өткөрүп берип атат бийликти. Бул дагы өзүнчө жакшы көрүнүш, элге жакшы көрүнүш. Мамлекет качан керек? Мамлекет деген элге, ошол эле бизнеске алектенген элге керек болгондо мамлекет керек. Биринчи жылдары эгемендүүлүк болду деп мамлекетти эч ким ойлогон эмес. Анткени эл кыйналып атканда өзүнүн камын өзү көрүп эптеп ишин кылып аткан болчу. Саясат менен аралашкан деле эмес болчу. Анан бир маалда караса көрсө, экинчи срок болуп кетти, үчүнчү срок болуп кетти, болуп калды да. Анан бизде саясий атаандаш деген нерсе бар экен. Андай кылган болбойт деп экинчи бийлик келди. Бирок экинчи бийлик жакшы келатып, ал дагы эмесин алдырып ийип атат да. Негизги бул бийликтин жакшы жагы калыстык болуп атат да. Мисалы үчүн биз сырткы карызыбыз көбөйүп кетти деп кайгырганыбыз менен, буга чейинки карыздар мамлекеттик гарантияларды басып алып отуруп алып жасаган проекттер болчу да. Анан азыркы бийликти карасаңыз, мамлекеттик гарантия керекпи? Эмес, ага өзүңдүн керегиңди керек деп ал деп атат. Мен үлүшүнө отурам же мен ичинде эметип алам деген мындай болгон эмес, көрүнбөйт деген сөз да. Анан мамлекеттин колдоосу керек болсо, мамлекеттин гарантиясы менен колдонуп, өзүңдүн ишиңди кылып ал деген саясат жүрүп атат. Бул дагы жакшы көрүнүш. Анан президенттик бийлик бизде 6 жыл да. Анан ортосунда болсо 5 жыл анан депутаттык шайлоолор болуп атат. Биз башка союз ыдыраганда мамлекеттерге салыштырмалуу биз башкача парламенттик системаны тургузуп алдык да. Бунун бир жакшы жагы, президенттик бийлик депутаттардан ажырады. Парламенттик бийлик депчи. Бийликке келген катмар, ал деген ошол кайсы катмардан кандай десем жемин көрсө, ошол катмардын кызыкчылыгын коргойт да. Бул закон ченемдүү нерсе. Анан коммерсант келсе, коммерсанттардын камын көрөт деген сөз да. Анан президенттик бийлик 6 жыл дегеним, 6 жылдын ичинде бул туруктуу институт болуп калып атат дагы, кайсы катмар келбесин калыстык менен кармап турат да. Ошол 5 жылдын ичинде канча депутат, кайсы катмар деп коелу, өзүнүн кызыкчылыгын коргобойбу, кайсы мыйзамдарды түртсө, ошону калыс бийлик катары президент же кол коюп берет, же вето салып туруп кайтарып берет да. Быйыл эмес,
эмес. Ушул бийлик алмашуунун бизге эл чечүүчү нерсеси ушундай калыстык бийлик керек. Себеби 20 жыл сайын алмашып турат элдин мүнөзү. Биз бүгүнкү элдин аң сезими көтөрүлүп атат деп президент өзүнүн сөзүндө. Бул 20 жыл мурунку муун перестройканы кайра курууну көрүп калган муунда. Ал муун болсо Хрущевдун учурунда биз өзгөрүлөлү, башкача кылалы, мына Сталинди деген мындай доогор алмашуу учурдагы нерселер да. Бул дагы социологиялык закон ченемдүү нерселер. Ал эми 20 жылдын ичинде алып калган бизнес болсо, бул дагы өзүнүн өбөлгөсүн түзүп калды. Себеби 20 жылдын ичинде бир жылдан өзүнүн мындай айлампалар бар да, айлампалар бар, цикл деп коет, экономикалык циклдар. Ошол айыл чарба өзүнүкүн берип отуруп 20 жылда өскөн балдарды, бала чаканы багып алды. Биздин мындай айтсам, бүгүнкү мамлекетти эл эт сактап калды. Анткени буга чейинки бийлик ордодой эле болчу, керек эмес экен деп отуруп, биринчисинде мамлекет керек турбайбы деп калдык. Экинчиден бизге деген калыс мамлекет керек экен деген ойго келдик. Калыс дегени биз азыр бизнес деген мындай да, бөлүнгөндү бөрү жейт деп атпайбызбы? А бөрү деген бөлүп туруп жейт. Демек азыр бизнес келсе, ал бирден баары бир чекесинен чертип туруп жей берет. Анткени капитализмде бир элдин эсебинен байыйт дагы, байыраак болот, кедейирээк болуп калат. Ошон үчүн азыркы калыс бийлик керек дегенибиз коммерсанттан болбосо, ошол бизнесмендерди бири-бири менен кырылышпай, тартипти бекем кармаган бийлик болсо, анда азыркы өнүгүп келаткан бизнес андан ири болуп, ич ара Кыргызстандын ичинде кырылышпай, мына ачылган дарбазаларды чыгып туруп, сырттагы экспортко, сырттагы чоң мамлекеттерге, чоң рыноктарга чыгып, ошо мүмкүнчүлүктөрүн тапсын деген айдайым учурда. Мен да кошумчалап койсом, суроого жана айтып атпайбы, административдик ресурс колдонулбайбы деп. 31-августта ошол президентибиз айткан жакшы белги болду да, административдик ресурс колдонбосун, жерлерде мындай бир чиновниктер бар, алар аша чаап кетпесин депчи. Анан мен дагы азыр мына айылдарда жүрөм, негизи биздин элдибиздин мүнөзү абдан эркин. Эч кимге сен ушуга добуш бересиң дебейт да. Бир эле нерсени түшүндүрүп коюш керек, ошол кабинкада өзү жүрөгү менен чечет. Эч кимге басым жасай албайт. Мен ушу таң калып келем да, административдик ресурс деген эмне? Се дегенде башка партиялардын дагы өкүлдөрү отурат, ар бир адам өзү чечет. Ошондой да, бизде мындай парламентаризм орногондон бери система өзгөрдү. Бардыгы эле бир жерде бийлик, бир колдо эмес да. Башка партиялардын, коалициядагы башка фракцияларындагы адамдар отурат да. Аларды да биз айтпайбыз да, административдик ресурсту алар да колдонуп жатат деп айтпай эле биз мындай күнөөлөп жатабыз да. Эски эле манерадачы ошо административдик ресурс колдонулат се дегенде аябай чочуп калганбыз. Бирок азыр элдин мүнөзү башкача. Анан жанагы нерсени жакшы түшүнүшү керек да. Кабинкада өзү чечим кабыл алат. Ушул жерден жана президент дагы өз сөзүндө белгилеп өтпөдү, административдик ресурстан эмес, финансылык ресурстун өзүнөн коркуш керек депчи. Ушул боюнча пикириңиздерди уккум келет, бирок азыр турган угарманга кезек берелик. Саламатсызбы? Бир аздан кийин кайра номерди териңиз. Айдайым, сөз сизде. Мен айтат элем, ошол сатып алуудан коркушубуз керек. Эң башкы биздин элди мындай иритип, же болбосо бизди мындай бузуп жаткан нерсе ушул добуш сатып алуу болот. Мен деле азыр мына шайлоодо акыркы күндү 2015-те да көрүп калдым эле да, аябай иренжигем, аябай мындай капа болгом. Ошого дагы бир жолу бардык жерде алар колдонулчу да, жана карусель ыкмасы, кайра добуш берүү, айтор көп эле. Мисалы үчүн биз каруселди жойдук, себеби дегенде жоюлду, анан добушту так эсептөө бар азыр. Бирок ошо шайлоо күнү добуш сатып алуу 2015 парламенттик шайлоодо абдан күчөгөн да, ошону көрүп мен ыйлагым келген. Ошон үчүн азыр ар бир жерде, эл чогулган жерде, радиодон, ТВдан дагы айтып атам, ошол сатпагыла. Бирок эмне таасир берет билбейм. Элге жеткириш керек болуп атат да. Бул алардын келечеги. Тандап алыш керек татыктуу адамды. Анан дагы бир суроого жооп берип койгум келет. Эмне себептен президент менин курсумду уланткан мамлекетчил адам керек деп атады да. Биз эми Кыргызстанда көрдүк окшойт, эки революция болду. Анан баарын эле түп тамырдан бери жоюп, анан кийин биз реформа жасайбыз деп келип, анан аягы дагы мындай, кандай десем, ал
кадамдар мындай ал система жакшы иштебей жатат да. Мисалы үчүн 6 жылда мына Абай мырза айтып атпайбы, түптөлүп калат бир институт депчи. Бирок мен кичине кошумчам бар эле, түптөлгөнү менен кээ бир иштер бүтпөй калат да, айрым иштерчи. Анан кийин 6 жыл жетишсиз болуп калды. Ошону улантуунун эч мындай жаман нерсеси жок. Башка өлкөлөрдү дагы мен карап көрдүм да. Сөзсүз эле революция болуш керек эмес, сөзсүз эле жаңы адам келиш мындай эволюциялык жол менен өнүгүш керек, жол менен өнүгүшүбүз керек. Анан мен айтып атпаймынбы жана айылдарга чыксаңыздар, ошол сөздөрдү байкасаңыздар, изилдөөлөр да жүрөт да. Эмне керек азырчы? Бизге дагы деле стабилдүүлүк керек экен, дагы деле ошол преемственность деп коет, ошол керек экен да. Биз ошону изилдөөлөрдөн да көрсөңүздөр болот. Көз карандысыз. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Суроңузду айтсаңыз болот. Таза шайлоого шарт түзүлүп атат, бирок чын эле таза өтүш үчүн ар бир жаран жоопкерчиликтүү мамиле кылсак, добушту сатпай, сатып албасак, трайбализмге жол бербесек деп айтат элек, таза адилеттүү адам шайласак. Анан Абай мырза экономист катары да экономиканы өнүктүрүш үчүн эң маанилүү орунда эмне турат жана аз кандай мындай тоскоолдуктар чечилсе дейсиздер. Айдайын иске суром, билим берүү тармагында кандай көйгөйлөр бар деп айта аласыз, кандай демилге сунуштайт элеңиз? Анткени билимдүү жаштар, билимдүү адамдар, кадрлар көп нерсени чечет эмеспи? Рахмат. Абай мырза жооп бериңиз. Экономиканы көтөрүш деген акыркы жылдар сөз туура эмес. Деги экономика өзү көтөрүлөт. Эл деген биздин учурда биздин экономикага жараша өзүн карап кете берет. Бирок мамлекеттин өзүнүн озуйпасы бар. Ал деген инфраструктураны түзүп бериш. Бүгүнкү жол, анан энергетика, байланыш тармактары, булар деген өндүрүштүк инфраструктура деп коет. Анан кийин билимдин жогорку деңгээлдеги сапаты, керектүү традицияларды элге жайыш, уюштуруу тармагы, медицина, илим, маданият, бул деген социалдык инфраструктура деп коет. Жеке ишкерди жаман көрбөш керек, иштеген тиштейт деген нерселерди элге мындай жая билиш керек да. Анан сырткы саясаттагы ошого айкаш болуш керек, себеби Кыргызстан өзүнүн ордун билиш керек. Биздин ордубуз кандай? Биз эгерде азыр Борбор Азиядагы 30% энергияны камтып отурсак, болупчу. Тажикстан менен бирге биз 90%-ын камтып калабыз да. Тажикстан биз аркылуу чыга алат СНГ рыногуна. Бирок Тажикстан менен бирге 90% бизде болгондон кийин биз деген Өзбекстанга таасирибизди тийгизе алабыз. Таасирибиз кандайча тиет? Мисалы үчүн азыркыдай 50 градус ысыкта газды күйгүзүштүн эмне кереги бар Өзбекстанга? Андан көрө биз берген электр энергияны колдоно бербейби деген сөз болуп атат да. Анан ошол газды биз кышында күйгүзмөкпүз дагы, экологиялык маселелерди дагы чогуу чечмекпиз деген сөз да. Бул деген илимий негизделген нерсе болчу, бирок тилекке каршы союз ыдырагандан кийин биз өзүбүздүн каталарыбыз менен өзүбүз мындай өңгөчкө тийип отуруп, ошого сабаттуу болуп келатабыз. Бул дагы жакшы көрүнүш. Ал эми Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан үчөөбүз биригип, биз уже Түркменияга чейин жетчүбүз да, биздин потенциал. Түркменияда баягы Каракум каналын куруп атканда чөл жер алар дагычы. Биз аларга чейин берип, андан ары энергияны Иранга чейин жеткиргендей өлгөлүбүз бар эле да. Анан ушул 3 мамлекет чогуу, биз 4 мамлекет чогуу, биз деген Орто Азия экономикалык району деп койчу да. Анан кийин Борбор Азия деп туруп Казакстан кошулчу да. Анда оор өнөр жай менен айгашып иш кылса, биригүүнүн дагы өзүнүн ирети бар, тартиби бар. Эми ошону бизде мыйзамда кандай? Сырткы саясатка, тышкы саясатка президент жооп берет да. Ал эми президент качан үнү катуу чыгат? Үйүндө тартип болгондо, үйүндө мындай экономика күчтүү болгондо, тартиби бар болгондо, анан сыртка чыкканда да башка президенттер менен сүйлөшкөндө дагы өзүнүн мындай катуу үнү чыга баштайт да, тили узунураак болот деген мааниде да. Ошон үчүн бүгүнкү азыркы түзүлүп калган шарттарды туура колдонуп туруп, дагы 6 жыл деп атпайбызбы? Бул 6 жылдын себеби бар. Кыска айлампалар 1 жылдык, мисалы үчүн будай, эгиндер, чөп, люцерналар 1 жылда айланат. Жеңил өнөр жай 2 жылда айланат да. Жеңил өнөр. Анан мындай приборостроение, станкостроение дегендер 4 жылда айланчу нерселер да. Ал эми чоң өндүрүштөр, темир жол ташый турган груздарды өндүрө тургандай мындай чоң өндүрүштөр, алар деген кээде 20-25 жыл талап кылган убакыт
талап кылат да, аны чоң циклдар деп коет да, чоң айланпалар. Бул деген Кондратьевдин өзүнүн трактаттарында жазылган. Ал эми ошол циклдарды эске алып, учурунда аткарып койсок, анда жакшы болот. Учурунда аткарбай, оозубузду ачып, башка нерсеге алаксып кетсек, анда кризис башталат. Мына акыркы өкмөттүн оозунан кризис деген сөздү уктукпу биз бир жолу? Уккан жокпуз. Себеби учурунда аткарып, учурунда жасап койдук. Эми суу агып атканда бурулуш керек да, туурабы? Анан кийин ашып, ташып уже бар жок сас болуп кеткен деметпей деген сөз да. Ошон үчүн азыр ушул бийликтин алмашканында экономикага чынды айтканда баары бир кимин келет, кайсынын экономика өзүнөн өзү өнүгүп кете берет. Керек болсо өнүктүрбөйм деп айтпай койгон учурда эле көмүскө жагы чоңоюп кете берет. Бирок баягы боюнда бар аялга окшопчу. Бирок эртедир кечтир ар нерсенин өзүнүн учуру келет да. Ошон үчүн бүгүн бизге мамлекетчил, анан мамлекеттүүлүк бийлик керек дегенибиз калыс болуш керек деген сөз. Мына Путинди карасаңыз, ал коммерсанттардан эмес, мындай мамлекетчил болуп, деги разведкадан болуп, тыңчы болуп иштеп кайра келип атпайбы. Себеби бийликти ким жетелейт? Бийликти кызыктар катмар жетелеп келет. Анан ошол катмарга бийлик карыз болуп калат. Карыз болгон соң ошол карызды жабыш үчүн анан кийин баягы ыдырайт бийликтин жердин, тоогендер, байлыктар ыдырайт. Ошону кече президент айтып аткан баягы 300 сомго сатып ийген лицензиялар азыр мына 100 миллион доллардан киреше берип атат. Ооба, жайгаштырып атабыз аукционго дегендердин себеби да ошол да. Айдайым сизге берилген суроо боюнча. Негизи бул комплекстүү суроо да, билим берүү тармагы абдан оор. Жана ден соолук тармагына окшош эле билим берүү абдан оор. Азыр ошол биз бир айрым мындай чечкиндүү кадамдарды жасашыбыз керек, бирок бөлүп алып карашыбыз керек да. Эң биринчиден азыр мамлекет эмне кылды? Бул биз мугалимдердин статусун көтөрөбүз деп абдан көп айтып келебиз, талкуулап келебиз. Ошол азыр мына парламентте дагы биздин фракция тарабынан, депутаттар тарабынан мыйзам иштелип жатат. Бул бизде бюджеттик таңкыстык. Дароо эле мугалимдердин айлыгын көтөрө албайбыз. Кеп ошодо болуп атпайбы? Мугалимдердин айлыгы көтөрүлсө, айылдарга барат, иштейт, жакшы билимдин сапаты да көтөрүлөт деген сөз да. Бирок мындай кескин түрдө көтөрө албасак дагы, азыр пенсиясын карап жатабыз. Ошол пенсияга чыгып иштебеген мугалим 100% мындай кошулат да, айлыгычы 20 жыл, 25 жыл стажына карап. Ошону өткөрүп алсак, бул биз үчүн чоң жеңиш. Мындай биз айта алабыз мугалимдерге. Мына биз мамлекет кам көрүп жатат депчи. Экинчи маселе бул региондордо азыр эле мына айылдан келдим. Бир дагы орус тил мугалими жок да. Ошол орус тил мугалими билсе дагы, барса дагы ал орус тилин унутуп баратат, билбейт, балдар билбейт. Ошол абдан чоң талап болуп атат азыр. Үчүнчү маселе бул коррупция албетте. Коррупция бул окууга өтүп атканда, же болбосо жаман билген адамга эле жакшы баа коюп коюу, экзамендерди тапшыруу, ошолорду биз бүт тестирлөө системасына өтүшүбүз керек. Адам катышпаган. Жана адам катышпаса, техника эсептейт, анан баары мындай ачык айкын болот дегенге өтүшүбүз керек. Үчүнчү маселе бул англис тили. Бирок ага да аракет жасадык. Быйыл 5-класстан күнүгө англис тили. Бирок бул жерде дагы мисалы үчүн мугалимдердин таңкыстыгы бар. Ошону чечишибиз керек. Материалдардын, китептердин ошол маселелерди чечип алышыбыз керек. Анан албетте биз билим бул мындай фундамент да, билим түптөшүбүз керек. Бирок ошо айылдардан башташыбыз керек. Мына мисалы үчүн азыр мектептерди курдук дедик, бул албетте жакшы. Бул жерде дагы бир көйгөйлөр бар да. Мисалы үчүн аракеттенип эле программага жанагы киргизебиз дагы бир айылда 100 бала болсо 1000 орундук мектеп курулуп калган. А ошол эле мезгилде коңшу айылда 3000 адам болсо, ал жерде мектеп жок. Ошондой бир иретсиздик байкалат азырчы. Ошолордун баарын биз иретке келтиришибиз керек. Бирок бул мындай кандай десем, жанагы эволюциялык жолда башташыбыз керек бир жеринен. Угуп атабыз дагы угарманды. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Кутмандуу таңыңыздар менен нарындан чыгып жатам. Атым Кубаныч, урматтуу эфирин коноктору. Сиздер азыркы айткан бир сөзүңүздөр мага абдан жагып турат да. Кедей бай деп бөлүнбөйлү депчи. Президентибиз айтып кетпедиби Атамбаев? Финансы ресурс деп кабинага ар бир жаран шайлоочу киргенде ошол жерден абайлагыла депчи. Мен карапайым элдин арасында жүрөм, Нарын областындачы. Азыр эл деген мындай болуп калган, урматтуу эфирин коноктору. Бергендер мына 15 күндөн кийин эле башталат. Мени шайлагыла деп колунда барлар бергенди баштайт дагы, карапайым эл ала берет азырчы, унчукпайла ооба деп эле алат дагы, кабинага киргенде каалаган кишисине салып коет. Мен мисалы ошо кабинадан мен кимге салымын кошорумду меники билинет, мисалы бюллетенимде деп коеюн да. Анан менин суроом бар, урматтуу эфирин коноктору.
Мореки менин тилегим могуда Ош менен балыкчы жолу салынып атпайбы? Уже буюрса ортолоп калды. 2 жылда бүтөт экен. Альтернативдүү жол боюнча айтып атасыз. Ушул жол бүтсө абдан жакшы болот эле. Оштук туугандар мен абдан сыйлайм. Мен Ошто да көп болгон. Мен ушундай конокчул, сыйчыл адамдар келет. Ушу бирикпесек болбой калды. Кыз алып, кыз берип дегенде, Куда сөйөк болуп дегенде, бөлүнгөндөн пайда жок. Ар бири үлө ынтымактуу болсо мамлекетибиз оңолот. Менин суроом бюрократия боюнча урматтуу эфирин коноктору. Бюрократия болсун, бирок бюрократия дагы аткарылбай атат. Бири-бирин жумшап берет. Ушундан алыс болсок жакшы болот. Эң негизгиси адилеттүү падышаны шайлабаш керек. Рахмат. Рахмат. Нарындын аянтын алсак, Эстониядан чоң мамлекет болмокта. Ошто алсак, Израилден чоң мамлекет болмокта. Анан азыр акыркы саясатты байкасаңыз, ар бир регион өзүнчө адистештирилиш керек деп атат да. Себеби, мисалы үчүн, этти ушу нарындан өндүрүш керек деп атат да. Ким Жээнбеков. Ал эми пахта деген көлдө өспөйт. Туурабы? Пахта деген жалаватта өссө, ошол жалаваттагылар ошол эле жол менен барып туруп эс алып келсе деген сөз да. Мисалы үчүн көлдү көрбөгөн кыргыздын жарымы дагы эле көрө элек деген мааниде да. Качан биз ошол адистештирип койсок региондорду, анан бири-бири менен байлап койсок, ошондо бекемирээк болобуз. Бөлүнүү болбойт, бир муштумдай болобуз деген. Биригүүнүн дагы өзүнүн себеби бар. Экономикалык байланыштары. Ооба, кече президент сүйлөп атканда кылымдан берки келаткан биздин доорубузду айтып келатпайбы, кандай эгемендүүлүккө жеттик депчи. Себеби ар бир уруунун, ар бир элдин, ошо 40 уздун ар биринин жери болчу. Анан өтүп кетейин дегенде, баягы кербендер өтүп кетейин, могу белден ашып өтөйүн дегенде сый урматын көрсөтүп анан кийин өтчү. Кыргыз деген алтын казыкты казып коюп, эмне үчүн асманды караган, эмне үчүн саманчын жолу деп аңдаган себеби ары бери жылыш үчүн, ошол кербендерди жетелеп, ошол жерден өткөрүп кетиш үчүн бул дагы өзүнчө бир чоң эме болуш керек да. Биз деген азыр ошо өзүбүздүн баягы жалбырактан эмес, тамырдан идеологиябызга кайра кайтышыбыз керек деп атам дагы. Эгерде ошону түбүнө жетсек де, Чыңгызхандан берки Петр биринчинин, Николай экинчинин саясаттары бизде камтылган. Ошол Алтайга карайлы, сенин атаң Дөнөнбай деп баягы Чыңгызхан айтып атпайбы? Биз ким Чыңгыз айтып атпайбы? Ошол сыяктуу биз азыр өзүбүздү жакшына таанып туруп ошолорду билсек, Кытай эмне үчүн Европага чыккан жок? Бүгүнкү күнү инфраструктура аркылуу кантип ал деген Хуанхэ менен Янзыны жеңе билди дегендер болуп атат. Ошондой жеңиштерге жетишибиз керек. Айдайын. Мен нарындан чалган угарманыбызга абдан ыраазымын. Рахмат сизге, чоң рахмат. Ушул сөздү бардык мына элет жерибизде абдан акылдуу, данышман адамдар жашайт да, ушул сөздү айтып келишет. Жана Куда сөйөк деген абдан маанилүү. Куда сөйөк биз кыргызбыз да, ошол салт таянып мындай кыз берип алсак, биз дагы байланышыбыз күчтүү болмок да. Ал эми бюрократия боюнча эми ошол таза коом деп азыр аракетке кирип атпайбы? Сиз айтканды түшүндүм. Сиз кыска эле айттыңыз. Жана барып, айыл өкмөтүнө барып, справка чогултат элем деп, анын справкасына кайра акча тыйын топтоп, анан кайра бир айылдан райондун борборуна келген өзү эле мындай машакат болуп атат да. Ошол таза коомду дагы биз киргизип алсак, ошол чечилет. Мындай адам барып эле бир мындай айнектен тапшырып, же болбосо бардыгы электрондук болсо, ошол бюрократия дагы, коррупция дагы жоюлат. Анан сиздин пикириңизге чоң рахмат. Ошону көбүрөөк айылдаштарыңызга, тууган тушкандарга айтып туруңуз. Чоң рахмат. Анда биздин студиябызга келип мазмундуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирейин. Бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Аида Касымалиева, экономист Абай Алымкулов болду. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.